аттуу ушул жакка кызмат кылып аткан биздин Атбаш элинин журту бүгүн сиздерди өзүмдүн атынан, райондук мамлекеттин администрация атынан ушу Афган согушунан чыкканына 31 жылдыгыңыздар менен куттуктайм. Мына ошол жылдары чын эле дүйнө жүзүндө Советтер Союзунун анча биздин кыргыз элин дагы оор кайгыга, оор күчкө салган жылдар болду. Оңой эмес, ок атып, ушу душмандар менен согуштун арасында жүргөн байкелер сиздердин кылган ишиңиздерди биз кийинки муундарга, кийинки ушу өсүп өткөн тарбияларга, ушу өсүп өткөн балдарга тарбиялык катары патриоттук иштерди аткарган катары сиздерди атыңыздарды чыгарып, ар дайым ушу даңазалап келгенге биздин милдет. Анан чын эле оор жоготуулар болду. Канчаларга ушу жаш байкелерибиз ушу айрылып калды. Канчалагандары мынакей ушу инвалидность болуп келди. Канчаларынын ушундай уже көптөгөн ден соолуктарына залал келди. Эмне айтарым мына дагы кече эле ушул жерде мынакей кече эле бир ай мурун ушу Мамытбек Талабек агабыз дагы кайтыш болуп кетти. Муну дагы эскерип койсок болбойт. Ал кишини ат башта кылып сиздер менен бирге чогуу мынакей танканы алып келгенге, ушул эле кырдагы жанагы самолет алып келгенге чын эле салымын кошуп, ушу патриоттук ишин жасады эле. Бул ишин дагы эскерип койсок болот. Анан эми урматтуу ардагерлер, урматтуу туугандар, мындан кийин мындай көптүү согуш аттуу ок чыгаруу деген негизи дүйнө жүзүндө кыргыз элибизде болгон. Мындан кийин бизди өсүп өнүгүү болсун, бизде ынтымак болсун, ден соолук болсун. Ушул эки тилегибизди, жакшы ой максатыбызды биздин ар бир инсанга, ар бир балдарга, ар бир жаштарыбызга жакшы ынтымак менен өнүгүп өсүүгө чакырам. Мындан кийин аман болуп бар бололу эми. Арабызда жок болбосун, ден соолуктуу болуңуздар. Силердин эмгегиңиздерди, силердин төшмөрдү тагылган орден медалдар жөн эле келген эмес. Жөн эле келген. Ошонун баары ар бир жасаган ишиңиздер үчүн даңазалаган даңк менен сыйлык ээси болуп кетти. Дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун.